Урматтуу төраға, урматтуу келген коноктор, урматтуу депутаттар. Биз деле колхоз совхозда иштеп көргөнбүз. Анан Мирлан Сакбеков кайра жасыл алып эметип атасыз. Бизге сөз бербей коюптурсуз. Мен кичине айтып коеюн. Бул мезгилде мындай да. Азыр айыл чарбасын абдан сындап, абдан сонун сөздөрдү айтып, айтылбаган кептерди айтып атат. Бирок мен сиздерден сурап элем, жолдош министр. О Кыргызстандагы ийгиликтерди, кемчиликтер бардыгы бар да, ана ошол мезгилдерде бирөө алма сатылбай атат деп атат. Бирөө картошканы катуу сатып ийдик, кейси калып калды деп атат. Мындай бул ишти общий правительство бирөөгө жүктөп жасаш керек, туура. Анан бул ирригация боюнча көп маселелер бар. Мына сиздин аркаңызда отурган костюмуна батпай турган Керималиев указание бергенбиз. Жерди өткөрүп алгыла, каналды өткөрүп алгыла дегенде 1 жыл болду. Эчтеке кыла элек. Себеби ал жерде 6000 гектар жерди сугарат. 6000 гектар жерди. 10 километр канал, частный. Аны айтқысы келбей, келип, есі 150-200-тен пресс чөп алса, 1 жылда 1 миллион алат. А сиз билесиз, 150-200 сомдон bir пресс чөп турарын. Угулбай калды. Ал эми акчага айландырсаңыз 200 миллион болот. Мен ушуларды тактап карап кетсеңиз, ушуларды айтсаңыз, жолдош министр, сизге тиешелүү, сиздин аброюңузга көптөгөн сөздөр айтылып атат, бирок сизге ошо өкмөттүн башкаларга жардам бериш керек. Ал эми иштер болуп атат, кыймыл аракет бар, ошон үчүн көп болуп атат. Сизге ийгилик каалап, ден соолук каалап, жакшы иштегиле. Мындан кийин эмнени айтабыз? Урушкандан пайда жок, иштегиле.